Милиция кызматкерлерине кол салган 3 мас жигит кырмалды. Элден президентке 1800 түз кайрылуу түшкөн. Кандай глава бар чыгып? Мен ушундакка жөнөтүп, рентгенге жөнөтүп атырбы мени? Согуштун ар бир ардагерине 200 000 сомдон берилет. Орусиядан Кыргызстанга же башка жака бараткандар эми чек арадан телефондорун сөзсүз көрсөтүүгө тийиш. Президент Садыр Жапаров Ош облусуна иш сапары менен барып, 7 райондун тургундары менен жолугушуп, элдин көйгөйлөрүн түзүгүп, ачык диалог жүргүздү. Жолугушууларда 1800дөн ашуун суроо талап түшкөн деп билдирди Аманкан Кенжебаев. Орусиядан Кыргызстанга же башка жака бараткандар эми чек арадан телефондорун сөзсүз көрсөтүүгө тийиш. Орусияда мамлекеттик чек ара тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Эми чек ара кызматкерлери шектүү учурларда телефон, планшет жана ноутбукту текшерүүгө укуктуу. Эгер текшерүүдөн баш тартсаңыз 7000 рубль айып пул же 15 суткага чейин камак каралган. Булак азаттык. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргызстанда экинчи дүйнөлүк согуштун ар бир ардагерине 200 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардам көрсөтүлөт. Былтыр 32 ардагерге ар бирине 100 000 сомдон берилген. Экинчи дүйнөлүк согуш 1939 жылы 1 сентябрда тутанып, 1945 жылы 2 сентябрда аяктаган. Бул тууралуу президенттин сайтына 17 апрелде жарыяланды. Булак азаттык. Роддомдо ординаторскийге мынакей рентгенге түшүп бул жака келгиле деген азыр. Кирсем муну аниттен эми түшүп местасына отурду. Жо, эмне базарский отношение кылып атасыздар? Мен ойногондон келдимби же? Кандай милдеттүү эмессиздер? Мени поликлиникадан бул жака жөнөтүп, рентгенге түшүрүп бул жака келгиле деди. А могу эмне сизге? Направление на снимок. Снимок ушу менен келип врачка келип. Сиздер жазасыздарбы заключение? Поликлиника бул жака жөнөттү рентгенге. Рентген бул жака сиздерге жөнөттү. Мен көп сүйлөгөн жокмун, сиздерге жөнөтүп атат ординаторскийге. Биринчи этаждан барасыңар, экинчи этажга деди. Кандай глава бар чыгып? Мен ушундакка жөнөтүп, рентгенге жөнөтүп атырбы мени? Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20% чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Милиция кызматкерлерине кол салган 3 жигит кырмалды. Окуя 18 апрель күнү болжол менен түнгү саат 4тө болгон. Бишкектин Саякбай Каралаев көчөсүндө кайгылуучулар Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун адекватсыз жүрүм-турумун байкашкан. Ал эки жигитти унаасы менен сүзгүлөгөн. Сүйлөшүү учурунда инспекторлор алардын бардыгы мас экенин байкашкан. Ошондуктан алар айдоочудан документтерин жана унаанын ачкычын талап кылышкан. Бирок ал баш тарткан жана алардын ортосунда чыр чыккан. Чырга берки эки жигит да кийлигишкен. Тартип бузгандар кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген деп билдиришти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы. Булак Кипрес. Фуркат круговойундагы светофор. Көргөнүңүздөрдөй айдоочуларга кызыл жанды. Аябай тез жанат экен. Кнопканы бассаң эле ар бир 5 секундада жанып берет экен да. Мына, азыр көрүп турабыз. Светофор жашыл жанды. Чуркап барып бала кнопканы басты. Кнопканы басты. Бул жактан да басты. Кайра кызыл жанды. Күтүп турабыз эми. Булар өтөт. Азыр айдоочуларга жашыл жанат. Мыналар үлгүрбөйт эми болду. Кнопканы баскылачы, кнопканы.
Жашыл эми жанды, кнопка басылды. Кайра кызыл жанды. Так. Айдоочуларга сабыр берсин.